Sen ağır emnen oylo. Ата-апаларыбыздан кабар алып келейин деп келдик, замандаштар. Бүгүнкү күндө биздин мекемеде 220 тегерегинде адамдарды багып атабыз. Көп нерсеге жашоого нааразы болбой, баарына шүгүр дегенге дагы бир бүгүнкү күн себеп болду деп айтам. Бир жылдан бери, былтыркы кыштан бери 200 сомго чыкты. Көпчүлүк учурда каза болгон жарандарды бизге эле калтырышат. Карыларды тирүү кезинде сыйлайлы. К нам часто обращаются будущие мамочки. Можно ли лечить зубки во время беременности? Да, конечно, во время беременности можно и нужно лечить зубки. Но самым благоприятным периодом для лечения зубов является второй триместр беременности. В этот период, если нет угрозы, то мы можем проводить все манипуляции в полости рта. Анестезия, лечение, пломбирование, удаление. Все эти манипуляции можно проводить во втором триместре беременности. Единственное, что нельзя делать во время беременности, это проводить ультразвуковую чистку полости рта. Салам замандаштар, аты жөнүм Назира Бердиголова, биздин YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Биз ар бир эфирибизди өзгөчө кылууга аракет жасайбыз. Бүгүнкү эфирибиз дагы өзгөчө. Рамазандын акыркы күнүндө бир жакшы иш-чара менен аяктайык деп, ушу Рамазанды жакшы маана менен узатайык деп, биз азыркы учурда мынакей менин артымда турган Борбор калабыбыздын Абая 93-төгү дарегинде жайгашкан карылар үйүнө келип отурабыз. Эми карылар үйү деп айткандан айта албай жатам, оор тийип атат. Ата-апаларыбыздан кабар алып келейин деп келдик, замандаштар. Биздин YouTube каналыбызга интервью берип келген Айдайым жана ошондой эле Айталы мырза, деги эле койчу Чолпон айымдар биргеликте бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, атайын ушул ата-апаларыбыздын оозун ачып берели, даамдуу ысык тамак жасап берейик деп, атайын казанга тамак жасап берейик деп биз ушул карылар үйүнө келип калдык. Андан тышкары бизде колдоо көрсөткөн ар бир замандашыбызга мен абдан рахматымды айтамын. Көптөгөн белек-бекчектерди, идиш-аяк, айтор ата-апаларга керектүү тамак азыктары, ошондой эле гигиеналык керектүүчү самын жана ошондой тиш паста, памперс, ушунун бардыгы биздин замандаштарыбыздын колдоосу менен бүгүн алып келинди. Анда эмесе барыңыздарды мен кайка чакырамын, ашкананы көздөй чакырам дегенче эле Айдайым келип калыптыр. Кандайсыз? Барсак даярбы? Жакырбы? Баары жакшы? Жакшы. Мандайыңыз жакшыбы? Замандаштар, мынакей бул Айда эжем, барыңыздар билесиздер, өзгөчө даамдуу тамак жасап берген биздин расмий Назира Бердиголова YouTube каналына. Дал ошол розочка манталардын ээси ушул айым бүгүн Кудай буйрса 250 кишиге соонун кылып, борсоңун жасап, салатын жасап, анан эң өзгөчө дымдама жасап берем деп азыр мына келип калды. Жүрүңүздөр анда. Кайда бар? Казан аяк баралы? Жүрүңүздөр. Замандаштар, мына очокканага да келип калдык. Бул жакта кыздардын шыңкылдаган үндөрү, мынакей каткырыктары, алардын ынтымагы мына өзүңүздөр көрүп тургандай, майдын жыты, борсоктун жыты чыккан. Бир аз да болсо кыздар менен тааныштырып өтөйүн, замандаштар. Мынакей бул жерде турган Нурдана деген менин сиңдим, дайыма ошо кайрымдуулукту колдоп келет. Нурдана азыр кызматта картошка арчып жатат. Былтыр бир кап картошканы арчыган Гүлнара деген айым. Былтыр кызматта кыздар жок болуп, дал ушул убакта, ушул мындан бир жыл мурун Гүлнара бир кап картошка арчыган болчу. Мына картошка боюнча менимче бул бир иш-чара болуп калса чакырсаңар болот дейм. Ошо кыздарга чоң рахмат. Анда дагы дымдама бышырганбыз. Бул жакта кыздар бар кызмат кылууда. Жүрүңүздөр бул жака. Замандаштар, бул жактагы инсандар менен дагы тааныштырып өтөйүн. Эгерде пияз арчуу боюнча бир конкурстар болуп калса, Айталы менен Мадина биринчиликти алат окшойт. Мынакей келгенден бери пияз арчып, пияз турап дегендей. Маанай кандай? Жакшы буйрса.
Жакшы, бүгүн жакшы өтүп атат. Буюрса Замандаштар, сиздер Айтал мырзанын биздин дам программабызга катышканын көргөнсүздөр, өз колу менен куймак бышырып берген. Бүгүн дагы бизди таң калтырып, пияз арчып, койду союп, койду жиликтеп, уста кандап дегендей. Ал эми мен артымдагы мынакей каткырык күлкү чыккан Чолпон айым. Чолпон айым каяктан жүрөт? Чолпон айым көрүп койсоңуз бул жака. Мынакей Чолпон айым эң кыйын кондитерлердин бири, камера бир карап койсо, эң кыйын кондитерлердин бири. Таттууларды буйрутма менен алдырсаңыздар болот. Андан тышкары мастер-класстарды укмуш өтөт. Мынакей азыр борсок боюнча дагы укмуш сонун мастер-класстарды көрсөтүп олтурат. Бул жакта да бир красавица айым бар. Атыңызды айтып койсоңуз. Лола деген айым мынакей эртеден бери ушул жерге кызмат кылып атат. Борсокту жайып, борсокту ачытып дегенде бул да бир чоң кызмат. Ал эми мынакей биздин очоктун ханышасы эртеден бери баарыбыздын башыбызды бириктирип, мына ушул жерде айкырып өкүрүп турбайсыңар, кой сойбойсуңар, камыр ачытпайсыңар, каякта жүрөсүңөр деген мынакей Аида Бабыршаева, өзүңүздөр көргөнсүздөр, биздин YouTube каналыбызга дагы жакшы кызыктуу маек курган. Кезде журналист болгон, акын, мугалим болуп иштеген, ар кыл кесипте жүрө олтуруп, мынакей өзүнүн миссиясын тапкан, мынакей ашпозчулук, мынакей азыр дагы өз тизгинине алып, биздин бүгүнкү кызматты кылып жатат. Айдай, маанай кандай? Маанай сонун, маанай жакшы, бүгүн аябай жакшы, чоң, жакшы иш-чара өтүп атат Назира. Баарыбыз тең мынакей ушундай аябай көңүлдүү, жакшы маанайда кызмат кылып атабыз, ушу каарыбызга жакшы тамактар даярдайбы. Ошо Алла разы болсун, Жакшы замандаштар, биз сапарыбызды алдын ала улантабыз, анткени биздин да бир айымыбыз бар. Мен сиздерге жогору билдиргендей, Эркингүл Курманалиева, дал ушул карылар үйүнүн директору. Быйыл биз жашылдандырайын дедик, ушул биздин борборубуз дейт, ата-апалар эшикке чыкканда эс алсын деп, атайын көчөт суранган болчу. Биздин бир айымыбыз атайын көчөт сатып келген. Жүрүңүздөр биргеликте дал ошол көчөттү тигип келели. Замандаштар, мен социалдык баракчаман угуп көрүп келген Мавляновдордун үй бүлөсүнө терең ыраазычылык билдирип коелу. Талант мырза, кандайсыз? Маанайыңыз жакшыбы? Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Үй бүлөңүздөрдүн атынан атайын ушундай көчөктөрдү алып келген экенсиздер. Учурдан пайдаланып, ушул биздин жалпы замандаштарды ыйык Рамазан айы менен куттуктап койсоңуздар. Барыңыздарды ыйык Рамазан айы менен куттуктаймын. Аллах Таала ушул Рамазан айында барыңыздарга тезолук берсин, хидаят берсин, иман берсин, тынчтык берсин. Кыргызстаныбызга, кыргыз элибизге тынчтык берсин, ырыскы береке, токчулук, болчулугун берсин. Анан баарыбызга ушундай бир аз болсо дагы Алла үчүн жакшы иштер кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Жакшы, сиз бул жакта касып бериңиз, мен эжем менен бир аз сүйлөшүп алайын. Эжем, кандайсыз? Кайсыл жактан угуп келип калдыңыз? Бизге ошо коңшубуз Айда айтты. Биякта карылар үйүнө барып ошо кичине бир жакшы нерселерди кылбасаңарбы депчи. Анан биз сурадык, ошо эмне муктажыраак экен десек, ошо Розагүл деди, анан кастрюль деди. Мейли дедик, анан кастрюльүн алып кухняга коюп койдук. Розагүлгү бияка алып келдик. Азыр ошол биз негизи карылар үйлөрүнө барып турабыз, Серафимовкага барып турабыз да. Анан бул жака биз биринчи жолу келишибиз. Жакшы, баары жакшы. Ошо Рамазан айында Аллах Таала бардыгына ден соолук берсин, өмүр берсин, жаштарыбызга иман берсин, карыларыбызды сыйлап, ар дайым ошо карылардын карысы бардын ырысы бар деп айтат. Ошо ар дайым биз карыларыбызды сыйласак, бизге Аллах Таала ошо ырыскыны кенен берет. Мындай бактылуулук каалайм баарыбызга. Баарынын Рамазан айы Аллах Таалам оразаларын кабыл кылсын, кылган жакшы ибадаттарын Аллах Таалам кабыл кылсын, баарыбызга эки дүйнө бактылуулукту каалайм. Жакшы замандаштар, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Мавляновдордун үй бүлөсүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйрса, менимче бул ушул карылар үйүнө жыпар жытты берген, көрүп кошкон эң күчтүү розалардын бири болот деп ойлойм. Жүрүңүздөр, сапарыбызды улантсак.
веган. Байке орозо кармайт. Карасаң ооз ачканда, ооз ачкан кезде аны метип коет, ичеге бакмага. Давай, вот. Хорошо? Бабушка, вылезайте, бүгін жақсы күн болды, концерт болды, подарок. Замандаштар, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Мынакей жогоруда биз сиздерге айткандай, персон бүгүнкү материалыбыз болуп жатат. Сиздер үчүн Рамазандын акыркы күнүн жакшы иш-чара менен жыйынтыктайын дедик. Кудай буйруса, ушул эки орозого чейин аман эсен келерки Рамазанда жакшы маанайда тосолу деп мынакей биз үмүт деп азыркы учурда аталышы дагы өзгөрүп калган экен. Эркин Куманалиевага айтайын, келип отурасыз, кандайсыз эжеке? Ден соолугуңуз жакшыбы? Орозоңуз туттуу болсун. Негизи сиз экөөсү ушу жылында 2 жолу кезигишебиз. Бул Рамазан айында, анан жана ата-апалардын карылар болгон күндө кезип калабыз. Кээде маанайым жакшы болсо, калпак күнү келип калам, Ооба. Mesela маанайына жараша болуп калат. Кандай жүрөсүз, өзүңүз жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Азыркы учурда жалпысынан ушул үмүт үйүндө азыркы учурда канча ата-апа бар? Саламатсың, Назира. Бүгүнкү күндө биздин мекемеде 220-нын тегерегинде адамдарды багып атабыз. Анын ичинде баягы басып жүргөндөр бар, төшөккө жатып калгандар бар, лежачий деп коебуз, жана майыптуулугу бар жарандар. Булар балдак менен, коляска менен, ходунок менен басып жүргөндөр бар. Жалпысынан 220 киши. Мынакей байкашымча акыркы бир 5 жылдан бери мамлекет тарабынан дагы сиздерге жакшы бир колдоолор көрсөтүп жатат. Замандаштарыбыз дагы сиздерге байма-бай келип жатат. Азыркы учурдагы ушул үмүт үйүнүн абалы кандай эжеке? Азыр эми мындайда ушу Кудайга ыраазы болгонум, бул кийинки убакта ушу өкмөт тарабынан дагы көбүрөөк мамиле бөлүнүп атат. Мына былтыртан баштап тамакка бизде 100 сом бөлүнчү. Эми ошо 1 жылдан бери, былтыркы кыштан бери 200 сомго чыкты. Анан ошого байланыштуу булардын баягы тамак ашы да кичине баягы жакшыраак болуп, кичине калориясы көбүрөөк болуп жакшырып калды. Анан деги эле эми мындай алсак, элден айланса болот. Ошо кийинки убакта биздин элибиздин кандайдыр бир боорукердик, кайрымдуулук сезими ойгонуп, кичине элдер жанданып, келген адамдарды карасак, жеке эле мындай ишмерлер эмес, жөнөкөй кыргыздын жарандары, жөнөкөй жарандар, уюмдар, мекемелер дагы келип эметип атат. Албетте өкмөт тарабынан дагы болушунча баягы жардамдарды көрүп эметип атабыз. Анан эми өзүң окшогон ишмерлер, телезвездалар дегендей келип дайыма мына сен бул биздин үйдүн адресин унутпайт болушуң керек, такай баягы жүрөгүңдө, аныңа чоң рахмат. Сен такай эстешет, биздин ата-апалар баягы Назира келатат десе сүйүнүшүп аябай себеби деген аябай жакшынакай маанай тартуулап, концерттерди уюштуруп, электериңди алып келип, жеке өзүң эмес, ушундай дагы ишкерлерди кошо тартып, ишке тартып ушинтип жүрөсүң. Эми сага Кудайым ден соолук берсин, Алла ыраазы болсун. Дагы эле ушундай баягы турмуштун оор кырдаалына туш келген адамдарга жардам берген бул өзүнчө эле бир чоң соопчулук. Эркин Куманалиева, мындай суроо, азыркы учурда ата-апаларды кандай шартта кабыл алып жатасыздар? Биз азыр баягы мурункудай эле ар бир райондо социалдык өнүктүрүү башкармалыгы бар да, ошолордун жолдомосу менен алабыз да. Аяка келиш үчүн айыл өкмөтүнүн өзүнүн баягы жергиликтүү органдарынын ар кандай справкалары менен, аныктамасы менен документ толтуруп барышат. Анан ошол жактан бизге жолдомо, путевка жазып беришет. Ошондой алабыз да. Бирок тилекке каршы
анысы жок эле жөн эле мисалы үчүн ооруканага жатып калгандар жана бомж деп коет да баягы тургулуктуу адреси жок адамдар жарандар ошолор мисалы үчүн кышында кышкысын көбүрөөк болот баягы тоңдуруп обморожение болуп больницага жатып калышат анан аларды чыгаргандан кийин бутун же колун ампутация кылгандан кийин анан каяка алып барат албетте бизге алып келишет кат менен кат түрүндө жазып кайрылып алып келет же болбосо жөн эле баягы турмуштун оор кырдаалына туш келип үй жайы жок документти чогултканга акыбалы келбей калгандарды дагы алып келишет соцзащита ар кандай да но негизинен жанакы жергиликтүү райондук соц тармак аркылуу алабыз. Жакшы. Айлык маянаңыздар кандай болот азыр бул жерде? Эми баягы ошо тамак ашты көбөйткөн менен бирге эле ошондон кийин 1 айдан кийинби 2 айдан кийин тиги айлыктар көбөйдү. 2 эсе көбөйдү. Баягы мурдагы айлык өтө эле кичинекей болчу да. Анан баягы текучесть кадров деген маселе бар эмеспи? Баягы бир аз иштейт, айлыктын азына карайт, жумуштун ордугуна карайт. Анан кишилер токтобой атчы да. Азыр Кудайга шүгүр кичине элдер мындай турукташып эметип калды. Айлык бир аз көбөйдү. Ушул Үмүт үйүндөгү ата-апалардын ден соолугуна бир кандай десем, санатория жактардан бир жардам барбы? Балким бир жаз мезгилинде болсо, ушул бизден Воронцовка, кандайдыр бир путевка жеңилдетүүлөр, балким Ысык көлгө дегендей мына ошол мезгилдерге каралганбы сиздерде? Мезгилдерге эми мындай атайын каралган деле эмеси жок. Мисалы үчүн өкмөт тарабынан биякта реабилитационный борбор бар. Бизде министрликке баш ийген. Анан ошого жанакы майыптыгы бар жарандарды жылында 1 жолу, 2 жолу очередь менен кезеги менен жаткырып турабыз. Мына азыр дагы бир топторун эметебиз, даярдап атабыз. Ошолорду даярдап жаткызып, аяктан да лечение алышат. Анан дарыланып келгенден кийинки топту даярдап ошентип турабыз дагы. Бул биринчиден. Экинчиден биз жылда өзүбүз көлгө эс алууну уюштурабыз да буларга. Бул жөн эле баягы тияктагы эс алуу жайлардагы пансионат санаториядеги эмелер менен өзүм эле мындай түзмө-түз сүйлөшүп кичине орун бергиле соопчулук үчүн. Баягы сезон бүтүп августтун аягында эл азайып, отдыхающийлер азайып калганда, анан кийин ошондой кичине орун берсеңер деп, анан бияктан транспорт жалдап, ага да демирчү издеп, төлөп бер, автобус төлөп бересиңби, алып барганга алып келгенге эме каражат эметип бересиңби деп уюштуруп, мына жылда баягы ковидтердин убагында 1-2 жыл кичине эметип калды, үзүлүп калды, атак алып барганга аракет кылабыз. Андан тышкары өзүбүз жаратылышка алып чыгып, экскурсияга алып чыгып, тоого алып чыгып, ушинтикенге аракет кылып турабыз. 9 майда мисалы үчүн сөзсүз ата бейитке чыгып, андан аларча коктусуна барып эс алдырып ушинтип келебиз. Эми чейин токтоочу суроо болсун мынакей, Эбүгүл айым айтсаңыз, карылар үйүндө каза болуп калган ата-апалардын сөөгүн бир туугандар алып кетеби? Эгер алып кетпегендер болсо, сиздер өзүңүздөр ошол диндик карманып, кадимкидей жуундуруп, азан чакырып, ошол кандай каралган сиздерде? Бизде мындай да, эми бул аябай кайгылуу маселе, аябай оор маселе бул жөнүндө айтыш. Көпчүлүк учурда каза болгон жарандарды бизге эле калтырышат. Демек биз өзүбүз бир туугандары бар болсо деле келишет, суранабыз, алып кеткиле. Жок деген акыркы сапарда ороңордон, үйүңөрдөн чыксын деп да кайрылган күндөр болгон. Кээ бирөөсү алып кетет, сөөгүн алып кетип, өз жерине, элине коелу деп алып кеткен учурлар болот. Бирок көпчүлүк учурда алып кетпейт, кайрылып келет. Кээ бирөө келбей да коет биякка коштошуп. Анан андай учурда эмне кылабыз? Бизде тиги баруу деген бар, бюро ритуальных услуг, атайын ушундай услугалар бар. Ага чейин биз бияктан өзүбүз жууп, майрам суга алып, биздин санитаркалар, медиктер өзлөрү жуушуп, анан кийин муфтият тарабынан биз кепиндерди сурап, даярдап эметип коебуз, запастап коебуз. Бияктан кепиндеп өзүбүз жанакындай ак кийизге ороп, анан мына 2011 жылдан баштап, мен иштегенден баштап, муфтият аркылуу мен кат жолдоп атып, ошо жаназага шартын эметкенге, жаназа окканга бир киши бөлүп бергилечи деп кайрылгам. А кезде Раматлык Чубак ажы болчу муфтиятта. Анан ошо киши бизге
бир кишини бекитип берген Абдыбасит ажы деп, өзү дагы ажылыкка бир нече жолу барып келген адам бизге келип, кадимкидей жаназа окуп, ак кийиз ороп, бияктан элдерибиз, аталарыбыз жаназага чыгат, анан астынан чыгарып, Куран окуп, түшүнтүп чыгарабыз биз. Анан берки православный диндеги жарандарды болсо, өзүнүн баягы эрежеси менен аякта жанакы гроб тактайына салып, андай узатабыз. Жакшы, эми айтарга сөзүм жок, азаматсыздар эми үчүн бул деген кандай бир жоопкерчиликтүү иш. Жашында акчасы барда бир туугандарына керек болгон инсандар ушинтип карап калганда сиздердин албетте калып өкүнүчтүү нерсе. Алы болуп турган кезде баарына керек, алы жокто эч кимесе жок болгон бул өтө жаман нерсе. Бирок талаада бир жерде сөөгө калып калгандан көрө менимче сиздер ошол бүт бардыгын өз ирети менен сапарга узатканыңыздар бул чоң сооп болсо керек. Учурдан пайдаланып сизге рахмат айтам. Мынакей келип иштегениңизге быйыл туура 13-14 жыл болуп калыптыр, 13 жыл болду. Дагы бир 15 жылда иштеп берсеңиз, анан пенсияга кетиңиз. Мен Кудай буйрса ойлойм ушул. Бул үмүт үйүндө кара ата-апалар калбай эле калсын. Бугуңуз бир жакшы бир центрге айланган борборлордон эле болсун. Күн эле эс алуу борбору болсун. Ардагерлер үчүн, карлар үчүн. Ооба. Мен да тилегим ошол. Кара аталарды, апаларды таштабайлы, ата-энебизди көзүбүз түрүбүздө сыйлайлы. Сизге ден соолук каалайм. Анан рахмат. Пайдаланып, замандаштарды ушул Айт майрамы менен куттуктап коюңуз. Жаздын келиши менен дегендей. Урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар, эмнеден жаркыраган жаз келди. Жазды да күтүп алдык. Мына ушу улуу Ороз айында жакшынакай ушу эл менен баарлашып, сүйлөшүп отурабыз. Айтыбыз майрек болсун. Орозодо кабыл кылган Кудайым тилектердин бүт баарын кабыл кылып, ошо баары орундалсын. Элибизге, жерибизге тынчтык каалайт элем, ден соолук каалайт элем, элге ыйман каалайт элем. Төтөн жаштарга айтарым, бат эле карлык, бат эле жетип калат. Баягы оруста бумеранг деген жакшы сөз бар, ошону унутпаш керек. Ата энеге кандай сый көрсөтсө, бир тууганга, кары кишиге кандай сый көрсөтсө, ошонун баары Кудай таалам айлантып кайра өзүнө берет. Ошон үчүн баарына ыйман, ынсап, ден соолук, тынччылык каалайм. Назира, чоң рахмат, ишиңе дайыма ийгилик болуп, ушундай аярлуу катмарлардын батасын алып жүрө бер алтыным. Чоң рахмат, замандаштар, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Мына биз жогоруда белгилеп кеткендей, биз жалпы жамаатыбыз менен келип, атайын ата-апаларга ден соолугуна пайдалуу витаминдүү тамактар берип, дымдама жасаганбыз. Азыр мынакей казан башына барайлы, тамагыбыз да даяр болуп калды. Бизден алыстабаңыздар, жакшынын баардыгы биздин каналда. Замандаштар, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Мынакей дагы бир биздин замандашыбыз, биздин сиңдибиз, кыргыздын дагы бир таланттуу кызы. Биздин социалдык тармакчалардан көрүп, карылар үйүнө келгенибизди, Үмүт үйүнө атайын өзүнүн азык түлүктөрү менен жана ошондой эле мен дайым өзүмдүн Instagram баракчаман ушул биздин ата мекенди көндүрүп чыккан Кадыровдун сливочный майларын сунуштап келем. Дагы сунуштайм. Мынакей ата-апаларыбыз ушу накта Кыргызстандан чыккан майлар менен таң эрте туруп чай ичсин деп майларын кошо ала келген экен. Учурдан пайдаланып Алтынай, сизге чоң рахмат. Ошол убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Сизди 1-2 сөзгө тарталы. Барыңыздарды Рамазан айы менен куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Карыларды тирүү кезинде сыйлайлы. Чоң ушундай иш-чаралар көп болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат Алтыным. Ошол замандаштар, сиздер дагы ушул биздин жаштардын аркасынан, өзүңүздөрдүн колуңуздардан келишинче жардам берсеңиздер болот. Садаканын түрлөрү көп. Жылмайбы да бул дагы чоң садака. Жүрүңүздөр эми биргеликте ооз ачып тамактаналы. Жүрүңүз Алтынай. Алдыңа теңдер келгениңерге рахмат, аман болгула, бар болгула, эти оорубагыла, ден соолукта болгула, ага туган жерге жээңер менен аман эсен болгула. Дагы көп келип тургула, ооми. Рахмат, Кудар. То, что ваш приход вот это, да, он морально нас поддерживает. Вот девочки, дочки, внучки, вот, здоровья вам побольше. И в принципе это, чтобы вы
далеки были от этого, но возраст, чтобы был такой же и выше. А так здоровья вам, благополучия, семейного счастья. И чтобы вы сюда приходили только если у вас есть возможность в качестве помощи. Все. И подальше близких, и всех подальше вот от таких вот. А так здоровья, все, спасибо вам большое. Не болейте, будьте здоровы. Спасибо. Как ваше здоровье? Как поживаете? Апа қандай? Ой, жақсымын бала. Халат. Bu koca халат берет, тамшыдан. Это женское подарки, не мужское. Женский подарок, халат, байке. Құданың ұлық күні келіпсіңер, Құдай тағылған тілеген білесің. Нейлем қандай лаусың, айтпап кетті өзің бұлсыр, менгі берсін сілерге. Қосқоныңар менен қошағарықсың, өзіңізден ағарып көгеріп, елі жерінен есенчілікті, байгерчілікті, осылардың арасында жүзіңіз жат бол, еліге қылған қызматыңарды қыла бергілер. Қол қапсының болса бір олы жардам берсін, Құдай тағылған. Kapçılığınızda kalındadı, bezolunuzda çınklar arasın. Ormanızda, ne baleyce. Günün yarısılar, karanlığın dünyada yaşlılık. Sen ağır, emnin oylu, durdun eken aydalı, barakanda bulutlar, aydalı, barakanda bulutlar. Nasima sizlerge. Abone olun, getiriyorum balam. Ben soğukta olun apa. Orhan. Sonununda ekan, kimene talantыңыз. Sonunda men жаштарды гана атканы гана ойлоймун. Мен болду. Orhan. Жумушум кылам, кайрытпай. Замандаштар, мына бүгүнкү иш-чарабызга соңуна келип жетти. Кыздар абдан чарчашты, мынакей күчтүлөр гана калды ушул жерде. Өзүнө ишенгендер дегендей. Менимче бүгүнкү иш-чара жалпыңыздарга жакса керек. Айдайым, өзүңүз бир эки үч сөз сүйлөй кетсеңиз. Мынакей бүгүн жакшы күн болду. Чындыгында баарыбыз тең Назира айткандай ынтымак менен баарыбыз чогулуп ушул жерде чогуу жакшы иш-чара өткөрдүк. Эң негизгиси бул бата алуу. Ата апалардан бата алып, ошолордун батасы тийсин деп, негизи бүгүн улуу орозо айынын эң акыркы күнү, арапа күн. Жакшы күн болду, баарыбызга тең айбагандай жакшы эмоциялар менен, жакшы дем менен, жакшы күч менен, энергия менен туруп бердик. Буюрса бул биринчи жана акыркы жолу эмес, буюрса мына ушул команда менен Назиранын жетектөөсүндө буюрса көп дагы иш-чараларды өткөзөбүз деген ишеничтемин. Кыздарга өткөрүп коюңуз, бир эки сөз менен калоо тилектерин, ойлорун айта кетсиңиз. Бүгүн күн Айда эже менен Назира эже айткандай чын эле жакшы күн болду, аябай. Бияктагы ата апаларыбызга баарына кааларым чын ден соолук, узун өмүр, эч качан оорубай. Бүгүн баары тең күлүп, жылмайып, жүздөрүндө күлкү болду. Ушундай болуп, ар дайым эле жүздөрүндө күлкү болуп, күлүп жайнап, эң незгиси оорубай жүрө берсин. Ошо абдан кубанычтамын, баары жакшы болду. Жакшы, Чолпон айым. Негизи биринчиден бул жерде Назира Бердигуловага чоң рахмат, потому что бул баарыбыздын башыбызды бириктирип, эгерде ошо сиз болбосоңуз биз каяктан дегендей, каяктан чогулмак элек. Ушул жака баарыбызды ошо колубуздан келишинче жардам бердик. Баарыңыздарга Аллахым ыраазы болсун. Ошо баарыңыздарга ден соолук, ушул жердеги ата апалар соорубасын. Ошо.
Саламатсыздарбы? Мен bunday иш-чарада биринчи жолу катышып атам. Мурда детдомго эле барып жүрсөк, азыр дом престарелыхка биринчи жолу келдим. Бул жака мен Назира Бердигулованын чакырганы боюнча келгем. Назира эжеге чоң рахмат, ушундай бизге мүмкүнчүлүк түзүп берип жатат. Биз дагы соопчулук иш кылалы десек, кандай эмне кылышты билбей жүрсөк, сиздер бизге ошону түзүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мындан ары мен сиздер менен дайыма мен даярмын ошентип иштешкенге. Көп нерсеге жашоого нааразы болбой, баарына шүгүр дегенге дагы бир бүгүнкү күн себеп болду деп айтам. Бүгүнкү күн абдан жакшы болду. Аллахыма шүгүр кылам. Назира эже, сизге чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун. Бизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергенге. Аябай толкунданып, ушул көптөн бери кыялданып жүргөн максатыма жеткениме шүгүр кылам. Сизге чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун. Замандаштар, аты жөнүм Назира Бердигулова. Биздин каналга катталыңыздар. Биздин каналда бир эле бул артисттер, депутаттар же болбосо кайсы бир жеке ишкерлерибиз ушул жашоодо эмнелер болуп жатат, ушул туурасында биз көп маалымат бергенге аракет жасайбыз. Мына ушундай кичинекей кенедей болгон алсыз айымдар ушундай сонун бир иш-чарага туруп беришти, тикесинен тик турушту. Мен абдан ыраазымын. Бүгүнкү кылган ишибизди жараткан өзү гана кабыл кылсын. Ар бир айтылган каалоо тилектердин баары кабыл болсун. Мынакей бүгүнкү келген ар бир иш-чарага, ар бир кадам, ар бир жасаган иштердин баарыңыздар сөзсүз түрдө мен билемин, акыбети кайтат. Канчалык аракет кылсак, ошончолук Алла Таала бизге жолдорубузду ачып берет. Сооптуу иштерге күбө болуп жүрө берели. Ошол алтындарым, бул акыркы иш-чара эмес. Ушул жаамат менен Кудай буйрса биз балдар үйүнө дагы сапар алабыз. Көрүшкөнчө рахмат.